Музыка каналында Муз Лайв көрсөтүүсүнүн адаттагы 1 сааттык түз эфири кайрадан башталды. Кутман кечиңиз менен сүйүктүү көрүүчү. Бул аптаптуу жайдын кечи, тагыраак айтканда дүйшөмбү. Бул дүйшөмбү күндү адатта биз кыйын иш күнү деп атап коебуз, бирок студенттер үчүн, окуучулар үчүн эс алуу башталып, экзамендер соңуна чыгып, бир кыйла жеңилдеп калды деген ишеничтебиз. Ошол жеңил күнүңүздөрдү дагы да болсо көңүлдүү кылуу үчүн, кечиңиздерди көркө бөлөө үчүн Муз Лайв көрсөтүүсү кайрадан назарыңыздарда. Ар бириңиздерди экранга жакыныраак чакырабыз, сүйүктүү көрүүчү. Бүгүн себеби 1 сааттын алкагында адаттагыдай жандуу музыка, жагымдуу маек жана биз сүйгөн, сиздер сүйгөн оюндар дагы орун алмакчы. Эң алгачкы коногубуз менен тааныштырууга биз даярбыз. Мыкты обончу, аткаруучу, аккордеончу Алымкул Үсөнбаев атындагы Эл шайырлар тобунун солисти жана Кыргыз руху тобунун мүчөсү бүгүн бизде конокто. Рахат Иманалиев мырза бүгүн конокто жана анын жагымдуу музыкалык чыгармасы менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Дароо эле жагымдуу менен. Ооба, келиңиз. Сага барам деп, ырыска толсо жагар деп, ойлогон эмес экенмин ай, ошондо сен айткан деп, ойлогон эмес экенмин ай, ошондо сени табам деп ай, бүл кайыр сага жагам деп. Дартына да баң эте албай, далайлар жүрсө жете албай, өмүрдүн баркыны кечпиди бай, өзүңдөн турам кете албай. Жашоонун баркыны кечпиди бай, жанымдан турам кете албай, өзүңдөн турам кете албай. Көрсөм да сен ай бир жолу, көл бойун ойбаспын түн бою. Күн кайыр гүлүм мас болбай, гүлүңдү жыттап бир жолу. Кайыр гүлүм мас болбай, гүлүңдү искеп бир жолу ай, гүлүңдү жыттап бир жолу. Бүгүнгө толгон кечиңдин, күнү кайда кетирдин, гүлгө окшош эркем кош эймиң ай, гүлүңдү үстөм кечиргин. Гүлгө окшош эркем кош эймиң ай, гүлүңдү үстөм кечиргин ай, күнөөлүү болсоң кечиргин. Гүл кайыр гүлүм кош эймиң ай, гүлүңдү үстөм кечиргин, эй күнөөлүү да болсоң кечиргин. Азаматсыз, кол чабуулар болсун. Аккордеонуңузду чечип, демиңизди басып отурсаңыз болот. Бүгүнкү биздин түз эфирибизди өзгөчө шаңга бөлөп, сонун музыкалык чыгармасы менен баштап берген тагыраагы бүгүнкү биздин коногубуз Эл шайырлар тобунун жана Кыргыз руху тобунун солисти, мыкты аккордеончу, обончу Рахат Иманалиев бүгүн биздин коногубуз. Кутман кечиңиз менен келиңиз, эл менен саламдашып алсаңыз болот. Кутман кечиңиздер менен жалпы барыңыздарга кечки салам.
Амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Жакшы, сизде бардыгы жакшы. Жакшы келип алдыңыз. Көрүп жаткансызга кубанычтабыз. Жетиштирбей туруп. Ырдап салдыңар да эмеспи? Баштап ийдиңиз. Сиз өзүңүз жогоруда айтып атпайсызбы? Эфирден сырткарычы. Мага дайыма ырдаган жеңил, кандай болсо дагы бийлеп койчу десе, жок, ал нерсеге такыр жокмун, ырдаган жакшы мага депчи, анан бардык эле абалдан сизде ырдап чыгып кетет деп түшүндүк да. Ооба. Эми жана тамашалап айткандай, кээ бир адамда ырдачы деп коноктон эле кыстасаң уялып ырдабайт го. Ооба. Мага бийлеген ошондой да. Аябай уялам кыймылдаганда. Кайсыл учурда кандай абал болсо дагы бирок ырдап кетесиз. Ооба. Сон. Эми Рахат байке, топтогу жаңылыктар, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздагы жаңылыктар, анан филармонияда дагы байма-бай концерттер коюлуп атат, мюзиклдер коюлуп атат, албетте ал нерсе көрүүчүлөрдүн дагы купулуна толуп атат. Ошол нерселердин бардыгы жөнүндө сүйлөшөлү. Жакшы, эми эл шайырлары тобунун филармониянын өзүнүн ички дүйнөсү бар да. Ал жерде эмне деген залкар аталар, залкар апалар иштеген, мен деген таланттар баскан ыйык сахна. Аякка киргенде эле толкундануу сөзсүз болот. Азыр деле ошондой сезим болот да ичинде жүргөндө. Анан бүгүнкү күндүн дагы мисалы ошондой инсандары бар. Биздин улумундагы ошондой эле биз жакындагы койгон мюзикл концерттерибизде Раймалдын ордундагы аткаргандар мисалы дейм да, ошол сыяктуу. Кыргыз рухунун өзүнчө дүйнөсү бар. Кыргыз рухунуку өзүнчө эле бир ырлары мындай комуз жыттанган ушундай да. Кыргыз руху деп өзүн аты айтып тургандай, э? Аяктагы улуулардан дагы өзүнчө баягы таасир тиет. Баягы мурунку көч кайда барса кийинки көч улайт дегендей. Ошо мен көбүнчө ошо улумуунду карап, ырларда деле ошол Жумамүдүн, Ырыспай аталарыбыздын, Асанкалы Түгөлбай аталарыбыздын чыгармаларына, Жолдошбек Мамажановдун, Аксубай Атабаев деген сыяктуу обончулугуна аябай терең маани берип, ар бир обондордун өзүнчө эмне үчүн бул мынчалык жагымдуу обон деп анан кайрыктарынан бери өзүнчө отуруп алып бизилдеп иштейм да. Обончулук дүйнө ошол обончулардын өзүнүн Ал дүйнөдө өзгөчө. Бир ушундай бир учур болгон экен, бир убак. Бир залкар обончулардын бир агымы болгон экен да. Ошол агымга жетеленип коюп жүрөм, анан качан обончу болуп чыгып кетем билбейм да. Биз сизди мыкты обончу деп эле билебиз. Бирок мен көп жылдан бери жазып келем. Жазып анан тартынып алып чыкчу эмесмин да. Жыйналып эле көп жылдык. Жакшы эле баягы курушун жакшы эле да азыр. Мындай ырдап чыгам десем ыр издебейм дегендей. Анан бир 2-3 жыл мурун бир эки агайга угушсам мени урушкан. Эй, болду эми мындан ары каяка барасың. Сонун баягы бышып жетилген кез экен чыгармачылыгым. Эми башта деп анан мен атам дагы аябай тыйчу да убагында. Мындай чыгармачылыгың, обончулугуң бир сонун бир өзүнүн нугуна түшүп күрүлдөп мындай суудай болуп шаркырай баштаганда анан кийин ырдап чык. Эки ириң болсо аны ырдап түгөт сал анан эки жакта карап ыр издеп отуруп калбай деп. Анан баягы жашыраак кезде сахнага кызыгыбай, могу чыгармачылыкка көп кызыгып эле иштей бергеним ошондон болду. Баягы багажды кененирээк кылып алып, э? Атамдын кеңеши менен.
Сүйүктүү көрүүчүлөргө ушул жерден эскертип айта кетейин, биз менин колумда кыз жигит Сармерден оюнуна 2 кишилик билет бар. Бул 26-июнь күнү 18:00 Улуттук филармонияда өтөт. Дал ушул билетти көрүүчүлөрдүн арасынан биздин бир көрүүчүбүзгө тапшыралы деп турабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биздин биринчи блокто бизге чалып жетишип калган көрүүчүбүзгө дал ушул 2 билетти беребиз. Бизге экранда көрсөтүлгөн номерлерге түз байланышка чыгыңыздар. Жана музыка каналында музыка сүйүүчүлөр, көрүүчүлөрүбүз музыка сүйүүчүлөрү деген ишеничтебиз. Бизге байланышка чыкканда бүгүнкү биздин коногубуз Рахат мырза аккордеон менен 1-2 музыканы күнү сиздерге чертип берет. Кыргыз ырларынан эле, кыргызга белгилүү болгон ырлардан эле чертип берет. Сиздин тапшырмаңыз болгону дал ушул ырлар кайсыл ыр экенин таап туруп, дал ушул менин колумдагы 26-июнь күнү 18:00 Кыргыз Улуттук филармониясында өтө турчу кыз жигит Сармерден оюнуна билет утуп алсаңыз болот. Андыктан бизде учурда линия бош. Бизге байланышка чыккан көрүүчүлөр болсо кабыл алганга даярбыз. Экранда номерлер көрсөтүлөт. Анан Рахат мырза, жогоруда филармония жөнүндө сөз кылып өттүк го, баягы мюзикл өттү Раймал менен Бегим Айнан. Сиздин дагы ошол жерде роль аткарганыңызды билебиз. Өзүңүздүн ролуңуз тууралуу айтып өтсөңүз. Менин ролум эң аяк жагында 4-биринчи бөлүктө баягы сахнага толук чыгабыз. Жалпы масса менен. Анан кийин 4-бөлүктө бир чыгабыз. Менин жанымдагы абышкалар да. Ондай сакал чаптаган. Андан кийин сөзүңүзгө аралуу кечирим сурайм, аз уланталы. Бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алып коелу. Кутман кечиңиз менен сүйүктүү көрүүчү угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сыналгыдан бир аз алысыраак туруп алсаңыз, Кутман кечиңиз менен келиңиз таанышалычы, атыңыз. Атыңызды айтыңыз. Майрамкүл эже, сизди угуп жатабыз. Кандайсыз, жакшысызбы? Азыр бизде Рахат мырза чертип берген ырды тапканга даярсыз, Даярмын. Биздин үнүбүз сизге бир аз кечирээк жетип атат окшойт. Сыналгыдан бир аз алысыраак туруп алууну сизге сунуштайбыз. Эженин убагындагылардан ээлеп берейин. Уктуңуз, Майрамкүл эже? Onun bilmeden çok sözlerini tapaytayım da. Сөздөрүн айтсаңыз да болот. Бир сөзүн балким өзүңүз айтып жардам берип өтөсүз. Асман туунук деп башталат. Башкага кетип калдыңыз. Башкага кетип кеттиңиз, Башкага кетип калдыңыз дейм. Ошол эле Керимбаевдин эре. Балким Булактан суу алчу белеңиз эже. Бала кезде. Болушунча сизге жардам берип атабыз. Бала кезде булактан суу алчу белеңиз дейм. Bulaktan. Esme gelmeyip bayı. Ошондо сиз отурган, Майрамкүл эже алыстап кетти. Тилекке каршы таппай калды. Бул жогорудагы ойнолгон музыкалык чыгарманы. Биз дагы бир көрүүчүбүздү кабыл алганга даярбыз, сүйүктүү көрүүчүлөр. Мен музыканы жакшы билем же көп эле ырларды угуп жүргөн болсоңуз, бул өтө деле татаал ырлар эмес, баарыбыздын кулагыбызга сиңген ырларды Рахат мырза өзүмүздүн кичине ойноп берет. Андан кийин сиздин тапшырмаңыз дал ошол ырды кайсыл ыр экенин таап туруп, ушул билетти утуп алсаңыз болот. Бизде дагы телефон чалган көрүүчүбүз бар. Кутман кечиңиз менен угуп жатабыз. Саламатсызбы? Атыңызды айтып коюңуз мүмкүн болсо. Атыңызды айтып коюңуз, келиңиз. Саламатсызбы? Гүлмайрам, Гүлнур. Гүлнур, кечирим сурайм. Гүлнур айым, сизди угуп жатабыз. Азыр музыканы угуп жана тапканга даярсыз, кеттик анда. Билдим, баары эле билчү элем.
Бул Гүлнур эже угуп атасызбы? Угатам. Бул ырды таптыңызбы? Таптым. Кайсыл ыр? Биз отурган булактан. Тигилерде отурду дегендейби. Сен отурган булакта мен да отурдум, Ошондой. Кийинки ырды дагы чертип көрбөйлүбү? Жаңы уга элек болгон Гүлнур айым, байланышты үзбөй турабыз. Келиңиз, дагы бир музыкалык чыгарманы угалы. Таптыңызбы? Bir de okumuştu. Табышыңыз керек. Бул аябай белгилүү ыр. Arman. Тапты эжеке. Ооба, келиңиз эми бир Дагы сабак өзү ичине да. ырдап өтүңүз. Тапты, Belki yaşı olsaydı. Угулуп атат. Таптыңыз, Азамат, сиз дагы бир музыка кылалыбы же кандай Дагы бирди кылалыбы? Келиңиз, акыркы музыка болсун сиз үчүн. Дал ушул ырды тапсаңыз, сизге дал ушул билетти бергенге биз даярбыз. Көрүшүбүз тапты окшойт, Таптыңыз. Бул Bu. Evet. Başar. аталышын айтпадыңызбы жогоруда? Албетте сизге кол чабуулар болсун. Урматтуу Гүлнур айым, сизди куттуктайбыз. Менин колумда турган Кыргыз улуттук филармониясында өтүүчү кыз жигит Сармерден оюнуна 2 кишилик билетти утуп алдыңыз. Эртең иш күндөрү саат 18:00 чейин келип Жаш гвардия бульвары 59 дарегинен УТРКнын имаратынан алып кетсеңиз болот. Биз сизди куттуктайбыз. Рахат мырза, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрүүчүлөр дал ушул билетти утуп алышына себепчи болгонуңузганан. Аккордеонуңуз колуңузда турат. Ушул учурдан пайдаланып чечелекте бир чыгарма суналы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Түгөлбай казактын Түнкүр деген чыгармасын аткарып берейин. Сон болот. Сөзү Шербет Келдибекова деген акын эжекебизге таандык.
азғырбас жарығына ишенішті. Жоқ менің сезгім келеді дүйнөдөгү сағыныштың сарғайбас албут күчүм албут күчүм албут күчүм албут күчүм. Бали, азаматсыз. Сонун чыгарма үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Аккордеонду коюп турсаңыз болот. Сизге даярдаган жаңы эле жакшы болгом да, үнүм ойдогудай болбой атат. ооруп айыктыңыз. Анда бир аз анча-мынча катачылыктар болсо көрүүчүлөр эске албайт аны. Сизге даярдаган блиц суроолорубуз бар. Бул блиц суроолорду батыраак окуйм, сиз батыраак жооп бересиз, э? Бат-баттан Аккордеонду канча жаштан баштап ойнойсуз? 5. Сонун. Жеке рекордуңуз эң узак канча саат ойнодуңуз эле аккордеондо? 1 сааттан ашык. Канча сааттан? 1 сааттан 1 ашык. сааттан. Аккордеон чертүү же ырдоо? Бирдей. Экөө тең, э? Сиз үчүн эң сүйүктүү ыр? Гүлкайыр. Сон. Эл алдында чыгуу алдындагы сезимдер? Сөз жеткис. Бир сөз менен чыгармачылык бул сиз үчүн? Ыйык. Эң таасирдүү устатыңыз сиздин? Менде устат жок. Сахнадагы эң эсте калган учур? Сүрдөгөн сезимдер, э? 20 жыл мурунку өзүңүзгө кандай кеңеш бермексиз? 20 жыл мурун болсо, ошондой эле болмоксуң демекмин. Кандай болсоң ошондой бол. Жакшы. Эгерде чыгармачыл адам болбосоңуз, анда кайсыл кесипти аркаламаксыз? Чыгармачыл болбосом, тиле чыгармачыл болмок болушум керек деп ойлойм. Айлан эле ушул эле тегерек деп болмоксуз. Кыргыздын кайсыл каада салтын баалайсыз? Кылымдан келаткан наркын бийик тутам. Жакшы. Филармонияда эмгектенүү же жекече чыгармачылык сиз үчүн? Экөөнүн өз жолу бар да. Экөө тең демек. Экөө тең, сиз айырмалап карабайсыз. Сонун, жакшы. Бул жердеги кээ бир суроолорго токтолуп өтө турган болсок, аккордеонду 5 жаштан баштап ойнойм деп калбадыңызбы? Аккордеонуңуз өзүңүздөн чоң болуп турган учурда эле ойночуңуз экен да? Жок, аккордеонду мен бала бакчадан ойногом. Биздин убакта бардык балдар бала бакчага барчу. Анан узун бир бети толуп тура жанагындай текчелерде оюнчук койгон. Эң башында монун 4төн 1 бөлүгүндө болгон мындай малыш деген аккордеон турат эле. Башка оюнчукту алсаң берет тарбиячылар. Ошону бербейт да. Сиз ошого кызыгасыз. Мен башкасы менен ойнобой ошону эле сурай берсим. Күнүгө барганда беричи мага деп элечи. Анан бир күнү берген да. Анан балдар тентек болот го. Мен астынан эле ой келди эле баскылап чойгулай баштадым да. Үйдөн көргөнүм ошо да, атам ойнойт. Анан баягы кутурган балдардын баары тыптынч болуп калды. Анан баягы тарбиячыга Кудай берди. Балдар баягы кутара турган маалда тигин алып туруп мага берип коет. Бүт өздөрү тынч отура берет да ар жакта. Баары сизди угуп отуруп калат. Баары тегеректе отуруп алып, карап отурат. Талашпайт эч ким да. Ошентип отуруп анан баскылап атып 2 айбы, 3 айбы чыгып кокусунан бир кайрык таап алгам да. Балдардын ырын жана кичине эмесин деген сыяктуу. Бала бакчадан эле. Кокусунан ойноп анан токтоп калып кайра кайталагам да эсимде. Анан кечке эле кайталай бергем ошону. Анан күндө барып кечке ошону чертем да, күндө барып. Анан акырындап анан үн издегенди үйрөнүп алгам. Анан бала бакчадан мектепке кетип баратканда ошону мага белекке берип узатышкан да. Анан мектепке жана 1-коңгуродо ошону ырдап алып Чубак Сатаевдин Тагдырлашым таарынба деген ырын ырдап, анан Катюшаны ырдап, 2 ырдап. Мектепке даяр болуп барган турбайсызбы, э? Кичинекей аккордеон менен ырдап кирип, кийин мектепти бүткөндө мектептин аккордеону менен ырдап чыгып кеткем да кайра. Сонун, керемет чындыгында. Мектеп дагы берген да мага. Бул сиздин туаса талантыңыз албетте. Анан кийин 1 сааттан ашык ойногом деп калдыңыз. Ал качан жана кайсыл учурда болду эле? 2 жыл мурунго дейм. Бир жерге барып калдык. Бир байке чакырды да мени тааныган. Ак энедей болуп жүргөн жакшы байке анан. Же музыкасын чакырып койбоптур. Элдин баары булугуп,
Анан бийлейбиз деди да. Анан тиги байке мени аккордеон менен бийлетип атпайбы. Башка киши болсо мындай сылык, жакшынакай жооп бермекмин. Бир саат ким кыйналгысы келет? Тынбай ойноп элдин баарын бийлетип. Анан ушуну астына болуп туруп анан тынбай бир саат ырдагам. Тим эле момундай эле куюлуп калгам да. Аягында эл да чарчады, мен да чарчадым. Сонун. Ошо баягы үйөсүн аябай сыйлайм. Акыл кеңешин айтат. Кезде баягы иниси катары бир нерсе өтүнүч кылсам жок дебейт. Ажат ачкан мындай жөнөкөй адамдар аз го. Ооба. Бир керемет байке да. Сыйлаганым үчүн аны ырдап бергем. Жакшы. Ырым түгөнүп калып бийлетип атам, тынбай ойноп. Ойноп атып анан кайра эстейм ырда электеримди анан. Эсиме түшкөн улап ырдап коем, токтогон эмесмин. Башка учурда ушинтип токтоп ырдап сүйлөшүп ушундай болгон. Бул демек ал эч кандай токтоосуз бир сааттан өткөн. Жакшы, азаматсыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызда болобу, филармонияда, фольклордук ансамбльде болобу, бардык жактан ийгиликтерди каалайбыз. Анан кийин сизге эркин микрофон суналып, элибизге кайрылууңуз жасап, эфирдин алкагында эмнелер айтылбай калса, кошумчалап өтсөңүз болот. Эфирде убакыт жетпей калды. Ооба, убакыттын Мен тардыгы. өзүм чыгармаларымды Кудай буюрса жакын арада угасыздар. Анан элибизде айтып жүргөндөй эле элдин тилеги улуулар баары эле айтат го. Элибизде тынччылык болсун деп. Тынччылык болсо ушинтип ыр болот, күлкү болот. Жай турмуш деген кечээ ковидте эмне болдук? Киши кишиникине кирбей, камалып, шаардыга чыгып жумуштап чыксаң эч ким жок, бирөө кырып кеткендей болчу. Анан жөн эле өз жумушу менен сен тааныбаган эле кишилер мындай жай турмуш менен ары бери басып жүргөн. Бул шаардын ушундай көркүк эл экен да. Ошо элге бекем ден соолук, баарыбыздын үйүбүздө жайлы дастаркан, бекем ден соолук, аманчылык, баштан өткөн байлык жок дейт. Аталар, апаларга неберелүү болуңуздар дейм, тоюңуздар көп болсун, жакшылыктар болсун, окугандарга ийгилик каалайм окуусуна. Сиздерге да ийгилик каалайм. Ошо, жакшылык болсун. Рахмат, чоң айтканыңыз келди. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Аспабыңыз сынабазы эч убакта өчпөй, сонун чыгармалар менен гана бизге келип туруңуз. Музлайф көрсөтүүсүнүн экинчи бөлүгү башталды. Сүйүктүү көрүүчүлөр, бул бөлүктү дагы жагымдуу музыкалык чыгарма менен ачабыз. Көптөгөн хиттерлардын аткаруучусу, өзгөчө жүргөн жерин майрамга айланткан Ырчым мырза бүгүн конокто. Кудайберди Айтбосунов ырдайт өзүнүн жап жаңы чыгармасы менен Кызгалдагым деп аталат. Назарыңыздарды сахнага бурабыз. Сүйкүмдүсүң сен мага, эй, кызгалдагым, гүлгө гүлүм сунбастан, эй, ырарынадым. Сендик болуу ичимде бир арманым, мен ашыккан күлкүңдү кайталадың. Сырпылдады жүрөгүм, эй, байкамадың. Көңүлүңдүн канткенде жай табамын. Жалгызым эркесиң, менен кол жетпесин. Жыйырма төрткө жети оюмдан кетпесин. Жүрөгүмдүн менин болчу кожой кесип. Жалгызым эркесиң, менен кол жетпесин. Жыйырма
болгон Кудайберди Айтбосуновдун аткаруусундагы жапжаңы чыгарма болду, Кызгалдагым деп аталат. Жана өзүңүздөр байкагандай эле, бүгүнкү биздин экинчи бөлүктүн коногу албетте Кудайберди Айтбосунов. Кош келипсиз Кутман кечиңиз менен. Жасарбы? Жакшы, сиз кандайсыз? Жакшы. Айылда өтүп баратсаң ушундай коет го. Жосор деп коет го. Кандайсыздар? Жакшысыңарбы? Жакшыбыз. Жакшырасыздарбы? Бүгүнкү эфирибизде ошо экинчи бөлүгүнүн эле сонун бир өзүнчө музыкалык чыгарма менен баштадыңыз. Шаңдуу, адамдын маанайын көтөрө турган, сонун бийлей турган экен. Анан бул жаңы чыгарма, э? Ооба, бул жапжаң, ысык, жаңы эле. Көмөштандан алып чыктык. Жаңы эле тандырдан алып чыктыңыздар. Тандырдан алып чыктык, жаңы эле. Анан чынын айтыңызчы, сизге мисалы үчүн жактыбы? Жакты, албетте, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Жок, сиз мындай жакты албетте деп эле. Жок. Чын эле. Өзгөчө адамдын көңүлүн көтөргөн. Жакшы, позитивдүү. Сонун позитивдүү чыгарма болуптур. Бул Биринчи жөн эле айтылып койгон сөз эмес. Ооба, чын жүрөктөн, бул байкелеринде укту. Анан кийин амандашып алайынчы биринчи. Саламатсыздарбы? Жалпы биздин көрүп аткан көрөрмандар, биздин жаңырыбызды уккан угармандар, сиздер менен көрүшүп аткан абдан кубанычтабыз. Буюрса эфир сонун болот, эч жакка алыстабаңыздар. Которой бериңиздер, Ошондо коеюнбу? Ооба, ошентип Не коебуз. переключайте деп койчу эле го. Дал ушул ырды эми кандай жаралды, качан чыкты, ошол жөнүндө дагы айтып өтпөйсүзбү? Бул ыр Кызгалдак деп аталат. Бул ырды идея негизи өзүмө таандык. Анан идея. Бирок сөз обону Зарлык Камбаралиев деген досума таандык. Азыр Зарлык тыдырлары өтө огомдуу мага аябай жагат чыгармачылык, анан ошо менен Зарлык менен иштешип чогуу чыгарганда калабыз. Дагы бир ырыбыз бар. Эки ырысыга алып келбедим. Аны аягында аткарасыз. Аны аягында аткарам. Аны биздин алтындай болгон жакшы сөз бар го, бейшенен таманасында деп. Апаларга арнаган ырым бар. Өзүмдүн апама арнаган ырым бар. Ошону сиздерге тартып алайын буюрса. Сонун, ал чыгармадагы буйруса мыкты жогорку деңгээлдеги элдин купулуна толгон ыр болот деген ишеничтебиз. Анан ал ыр жөнүндө дагы эми кичине айтып өтүңүз. Ал ыр деле идея меники деген. Идея деген бул кандай келет? Отуруп бир ырды жакшы көрүп каласың. Анан ойлондосуң, мындан аласың, бул ырды угасың, бул ырды угасың, анан өзүңө бир мындайча айтканда скелет түзүп бересиң да. Ырдын скелет. Ушундай болуш керек. Ушундай болсо жакшы болмок. Мондай кылсак, музыктарды кошсок жакшы болмок. Анан сөзүндө но сөзү болсо жакшы болмок деп айтам. Анан антип айтсам эле кайра эле Зарлык жазып берип салды аны да. Ушундай болуп кетти. Ошо эки ырдын тең автору Зарлык Камбаралиев. Азамат жигит. Өтө таланттуу. Өтө жөнөкөй, өтө сабырдуу жигит. Анан ыраазычылыгымды айтам ушу досума дагы. Азамат буюрса келечекте дагы жакшы ырларды чыгарып, калеми урчу берсин. Сонун, буюрса апалардын урматына болгон сонун чыгарма деп ишенебиз. Анан апалар жөнүндө тема кылып калбадыкпы? Анан кийин мындай чыгармачыл адамдардын, тагыраак ырчылардын арасында апасын өзгөчө сыйлап, анан кийин эркелеп, кошо өзүнүн жана толкунунда алып жүргөн ырчы десе, көпчүлүгүбүз сизди элестетип калдык. Себеби баягы социалдык тармактардан дайыма көрүп жүрөбүз апаңыз менен чогуу тартылган видеолорду. Анан кийин ал видеолор кандайча тартылып баштап калды. Анан бирок соңку учурларда бир аз тартып калдыңыздарбы же кандай? Ой, соңку учурларда бизге реклама түшүп баштады да. Биз уже акчага тартып баштабадык. Рекламага акчага тартабыз. Бекер тарта бербейсиз. Бекер тарта бербей калдык уже. Акчага тартып калдык. Апам мынтет, үйдө отурсам, ай балам, мен комментарийлерди окудум дейт. Жанакындай вайна тартпайлыбы дейт. Вайна деп, вейн деди, вейн тартпайлыбы. Акча берет экен ошо вейн тартсаң дейт да. Эмне тартсаңыз десем, вейн дейт. Көрсө вайн деген сөз. Анан вайн тартпайлыбы дейт. Анан дегиче эле болбой ушундай бир реклама түшүп калды. Анан апам экөөбүз тартып. Шүгүр азыр эми баягы мен көбүнчө бир поставной видеолорду тарткым келбейт да. Чыныгы эле. Күнүмдүк жашоодогу эле видеолор тарткым келет, бирок азыр өзүм дагы чыгармачылык менен аралашып, кичине чыгармачылыкка көңүл бурганда ошондуктанбы кичине убакыт азыраак болуп атат. Эми буюрса жакшы идеялар бар. Момент эле болуп кетсе тартып салабыз апам экөөбүз. Жанакында эле бир эме деп тартканбыз. Я хотя бы не деген бир трендтер болуп калат да. Ошону тарта калабыз деп анан тиги апам жөн эле эртең менен келип, мен экөөбүз бири-бирибизге айтабыз деп ушинтип тартып койгонбуз да. Апаңыз буга чейин да биздин башка эфирге келген, анан кийин өзү дагы мындай камераны жакшы көргөн, чыгармачылыкка жакын ырдап дагы коет окшойт. Апам ырдаган жакшы көрөт. Мен апаман сурай берем да, апа мен эмне үчүн ырчы болуп калдым эле десем,
ошо боюмда бар кезде көп ырдачым дейт. Анан кийин деп дагы эстеп атам да өзүм деле. Эстеп атсам тойлорго барганда, тойлорго эмес, бир чоң атам туулган күнү болуп калат. Раматылык анан чоң атам туулган күнү болуп калса эле. Кудай берди, мен ырдагым келбейт да. Кел, мен азыр апам да шаер эмеспи? Мен азыр балам ырдап берет сиздерге деп кичинекеймин дейм. 1-класс. Аны стөлдүн үстүнө чыгарат да анан сапырылган сары жалбырак деп ырдайм. Саналарга мени азгырат десем, чоң атам төрдө отуруп, ай, менин балам деп ушинтепчи. Ушинтип эле ар кайсы тойлорго алып барып ырдап жүрө эле анан кийин ушу чыгармачылыкка аралашып калдык. Апама рахмат. Бул апаңыздан өткөн талант деп айтсак дагы жаңылышпайт экенбиз. Атам ырдабайт. Атам ырдаганда кошуналар качып кетет десеңиздер. Эр тайын тартат деп тай жактан алган талант окшойт бул, э? Апам эле ырдайт. Анан атамдын бир тууган иниси бар, Бакыт Айпосунов деген аранжировщик, композитор. Ал мен бир туугандай экем. Ошондон да жугуп калса керек деп коем атамдын көңүлүн көтөрүш үчүн. Көңүлү калбасын, э? Жакшы. Негизи ырчылар концерт берер алдында байма-бай чыгармаларды көбүрөөк жараткат. Анан сиздин дагы буга чейин эфирде айтып калганыңыз бар, жакында күзүндө концерт берем деген. Анан ошол учурда, ошол себептен дагы балким ушундай катар-катар ырлар чыгып атабы? Буюрса, ал да себеп болот. Негизи максатсыз адам калаксыз калган кайыктай деген сөз бар го. Максат койдум. Ошо жылдын аягында күзүндө Кудайым буйрса бир жакшы концерт коеюн. Өзүмдүн жеке концертимде. Элдер менен сүйлөшүп, жакындарымды чакырып, катыштарымды чакырып, угармандарымды чакырып, өзүмдүн чыгармачы отчеттук концерт кылып, жүрөгүмөн чыккан концерт койгум келип атат да. Болот го мындай. Ырдап, жандуу үн менен буйрса күзүндө достор, айта берейинби, реклама берейинби? Угуп туруңуздар анда десеңиз. Аз келтирем дейсиз. Аз келтирем азыр дейт да. 29-ун деп планировать этип атабыз октябрда. Ушу күз айында деп турайын азырынча. Мен жеке концертим болот. Өтө сонун коноктор келет. Сиздер да келиңиздер. Буюрса афишамды көрүп калсаңыздар келип колдоп, биздин чыгармачылыгыбызга дем күч берип, билет сатып алып берсеңиздер. Анан келип колдоп коштоп кетиңиздер. Себеп дегенде ушу концертиме карата мен жаңы ырларды жазып атам, сонун ырларды жазып атам, аракет кылып атам буюрса. Анан максатыбызга жетип, чогуу биргелекте сүйүнөлү. Сонун концерттин алдында күзүндө сизди дагы бир эфирге чакырат экенбиз, демек. Көп эле да? Кечир коңуз бир да. Бир эле дейсиз го? Эмне эле эфириңерди айып атасыңар? Концерттин алдында чакырат экенбиз деген мааниден айтайын деген, ушпаңызчы сураныш. Анан жана ырларды айтып атпайсыз, скелеттин алдына ала чийип коебуз деп. Концерттикинде эле демек чийип коюпсуз да ошондой кылып, э? Болжолдуу түрдө кандай өтөт? Болжолдуу түрдө жандуу үн менен болот. Эң башкысы бардык бөлүк жандуу үн менен болот. Жандуу состав, жандуу оркестр менен, бенд менен болот. Артында хор болот. Уже мындай картинканы элестетип атам да. Анан кийин өзүм дагы баягы мен ырдайт деп эле ойлойт да. Мен негизи мактанып кетейин кичине, таластыкты кичине күйгүзүп коеюн. Анан мен өзүм музыкальный школада окугам. Өзүм аспабым виолончель ойнойм да. Анан кийин пианино ойнойм. Аны элдер билбейт. Бирок ошо бир сюрприз болуп, ошон менен дагы бир шайкеч кылып, бир жакшы бир башталышында бир сюрприз кылайын деп атам. Коноктор дагы жакшы коноктор болот. Азырынча айтпай кой турайын, сыр бойдон калсын. Бирок концерт өтө жакшы деңгээлде өтөт. Бир эле күн болот. Ошо бир күндө бардык чечишип калыш керек. Бардык өзүмдүн жүрөгүмөн чыккан ырларымды арнайм. Сүйлөшөбүз, сүйлөшүп ырдайбыз биз. Элдер менен чогуу ырдайбыз. Ушундай бир жакшы эмеси бар. Азырынча эми түсүп келатабыз. Скелет. Өзүм оюмдагыдай кылайын деп атам да. Өзүмдүн идеялар менен. Бирок биздин команда дагы бар. Продюсерлик борборубузду айтпай эле коелу. Айтсам сиз да алып кетесиз десеңиздер. Аша. Сонун, демек баягы өзүңүз ойлоп жүргөн сонун концерт экен, ошо оюңуздагыдан дагы жогорку деңгээлде өтсүн. Анан виолончельди ойнойм деп калдыңыз. Бул нерсе мен үчүн жана көп эле көрүүчүлөр үчүн жаңылык болуп окшойт, э? Жаңылык болот. Аны баягы музыкалык мектептен үйрөнгөнсүз. Музыкалык мектептен 1-класстан 8-9 класска чейин окугам да, виолончельди. Анан экинчи специальность болсо, бул фортепиано, аны сөзсүз түрдө үйрөнөсүң. А бул биринчи өзүмдүн специальностьтим бул виолончель да. Виолончелистмин мен. Мыкты. Ырчел эмесмин. Демек, концертте Кудайберди мырзанын өзгөчө көпчүлүгүңүздөр билбеген талантына дагы күбө болот экенбиз буюрса. Сизге даярдаган биздин оюнубуз бар.
Ал оюн жеңил эле. Тургузуп. Жок. Отурган жериңизден эле. Ажымайын жазатып, тердетип кургатып. Өзүңүз деле терде отасыз анан. Сөзү бербейсиздерби? Өзүңүз деле терде отасыз анан жөнүнө коелу дедик. Сиз деле терде отасыз. Рахмат. Экрандан ырлар чыгат, кайрымасы орусча. Бирок ал сиздин эле ырларыңыз. Орусча которулган. Биз баягы искусственный интеллектке ушул ырды которуп берчи десек, сиздин ырларыңыз орусча которуп беришти. Анан карайбыз, окуйбуз, кайсыл ыр экенин таап туруп дароо ырдайбыз. Түшүнүктүү, э? Ты мое счастье, моя сладость, мой дар. С тобой я не сверну с пути. Не запутаюсь во лжи и зле, Дейт. Ты моя половинка, мечтавшая о вечности. Я бы все отдала за один твой взгляд. Ты мое счастье. Ушундай болот. Бул кайрымасы. Кайрымасы. Ооба. Бакытым, сен менин бакытымсың, сен менин таттуумсың. Деген ырларым бар бекен менин. Бул эми сөзмө сөз туура келбеши мүмкүн, бирок мааниси жагынан келиши мүмкүн. Бакытымсың деп кетип атпайбы? Сен мен азыр бир нерсе айта кетейинби? Мурда Султан, мен мында музыкант болуп иштеп жүрөм да, Султан байке келип концерт коюп келди анан. Мынтип ырларын өчүрүп атат да анан, кайсырымды ырдасам, билейин деп ушундай атат да. А мен ичиме мынтип атам. Эми эмне эле мактанбай эле койбойбу, кантип эле канча ыры бар экенин билбейт депчи. Анан азыр мен ушул темени түшүнөм да, ырлар көп болуп калды да эми, Кудайга шүгүр. Анан кайсы ыр экенин билбей атам. Чындыгында адашып калган учур болот, жардам берип өтөйүн. Бул дуэт менен аткарган ырыңызды билебиз. Бакытым, эме садагам бакытым сен балтамган. Окшошуп атабы? Ооба, бакытымсың балтамган. Көрсөтсө сен менен адашпайм дегендей сөздөр кетип атпайбы? Жамандыктан жалгандан. Ушул ырдын эми кайрмасы болсун, келиңиз. Мое счастье, моя сладость, мой дар. С тобой я не сверну с пути, не запутаюсь во лжи. Ты моя половинка, да? Сиз орусча келдиңиз. Ошо тутасызбы? Ушул десеңер да анан тердет кургат. Макул, орусча болсо орусчасын деле ырдай бериңиз. Жок, мен баштаганда эле токтой туруңуз деп коет белең сен. Угал дедим да. Садагам бакытым сен балтамган, адашам жамандыктан жалгандан. Самаган түбөлүктү түгөйүм, садагам карегиңен айланам. Кол чабуулар болсун, туура. Кийинки нашел деген жерден эле таптыңыз окшойт. Мына да прим. Нашел, только тебя одну среди многих красавиц. Понравилась только ты. Нашел. Бул ырым болсо, таптым, бир өзүңдү таптым. Көп сулуунун арасынан жалгыз өзүң жактың деген ырым. Сонун, кол чабуулар болсун. Кыргызчасын дагы, орусчасын дагы ырдап берген. Экөөндө ырдап берем. Англисча деп берсеңиз ырдап берем. Не знаю, какая у меня судьба, встретились и снова потерялись. Моя удача, мое счастье, я ищу тебя. Ы деп эле койгонбуз, жөн эле калганын койсок таап кетпеңиз деп. Ты ночь для меня. Лы деген жерде бир сөз бар. Почему ты невидима? Жашоо жиргин кантип кайдасың десеке. Лы дегенден башталган кайсыл ырым бар деп ойлонуп көрүңүз. Лейли, санамды неге билбейсиң? Лейли, садагам неге сезбейсиң? Лейли, сыздады менин жүрөгүм. Сагындым сени, Лейли. Боздоп салдыңыз го, боздоп. Боздом келет. Акыркы ыр. Когда я гулял среди деревьев в саду, чувство играет, ранит юное сердце. Ты тихо подошел, незаметно приблизился ко мне и прошептал: моя дорогая, я люблю только тебя. Эме дегенде болот да. Отурам. Тамекени дегенде болот го. Жетпедим аларга томсордум. Дейт го. Алып келген, жеп жаттым, алып келген дарбызымды го баягы. Гуляла с тобой, когда я гуляла среди деревьев. Баг ичинде аралап жүргөн кезим, жаш жүрөктү жаралап ойнойт сезим. Байкатпастан жаныма жакын келип, жаро керим жалгыз сени
сүйем дедің. Неге бұл жерін отырған емессіңдер? Қамай құмарым, Бул жери жакшыдай болду да. сусап турамын, өзіңе бұрып, сүйі бұлағын. Неге бұл қайырмасын отырған жоқсыңар? Кайрмасын да которуп көрдүк, бирок кайрмасын кыска эле болуп, анан кийин бирок биринчи куплети жакшы которулгандай сезилди бизге. Болчолор болсун. Алды атасыз. Қайырмасы башкача отырылып қалмақ. Тұра? Бардык ырларды тапканыңыз үчүн сизге рахмат. Не бересіздер? Белекет бересіздер. Сармерденге билет беребиз. Болду. Болду, билет бар да. Улуттук филармонияда өтүүчү 26-июнь күнү кыз жигит Сармерден оюнуна бардыгыңыздар чакырабыз. Ошол менен биргеликте Кудайберди мырзага дагы дал ушул билетти карабыз. Ай рахмат. Апам берем. Апаңыз ээрчитип дал ошол мыкты концертке улуттук кийимдериңизди кийип алып туруп барып келсеңиз. Барып келебиз. Анан дуэттер болду, негизи репертуарыңызда, жеке аткарууларыңыздагы сонун чыгармалар болду. Анан дал ушул баягы идея ушундай келет деп атпайсызбы? Анан дуэт менен аткаргандагы идеялар кайдан келет? Анан мисалы эки кишинин ортосундагы бир чыгарманын жаралышында сиздин тажрыйбаңызда кандай? Балким сиздин оюңуз берки адамга жакпай калышы мүмкүн деген сыяктуу, же ойлор туура келүү, же туура келбей Туура калуу келүүдө деген жылгыз сыяктуу. келишет. Негизи Толгунай менен Жасканырды айткысам, Толгунай менен экөөбүз мектепте чогуу окушканда мен ал кичинекей кезинен бери эле билем да. Мындай кезинен бери эле. Биринчи класстан бери элечи. Анан кийин чоңоюп анан арка-арка болуп анан мен ыр чыгарайын деп ошонан бир ыр жагып калды. Ошо идеядан ырларды угуп атып, дагы бир ыр жагып калды. Ушундай сыяктуу ыр жазыш керек экен деп анан дуэт жакшы болот окшойт дедим. Анан кийин мен жасадым. Анан өзүм карындашым бар го Абдыраевди окуган Толгунай. Толгунайга чала эле, Толгунай убактысың болсо жолукпайлыбы? Мен Кудайберди макул эле сүйлөшүп отуруп, жазып көрөлү деп өзүм сунуш кылдым. Өзүм сунуш дароо эле мени колдоду. Макул Кудайберди эке жазып көрөлү деп анан кийин жазып клип тартып эле чыгарсак эле 10 миллиондон ашык көрүүчү топтоп кетти. Анан ыр дагы элдин сүймөнчүлүгүнө кичине болсо дагы орун алды деп ойлойм, себеп дегенде ошолор менен да көп таанып, ошолор дагы көптөгөн көрүүчү топтоду. Анан баарына жагып кетти, андан кийин эле дароо эле Толгунай кел дагы бир жазабыз дедим да. Эки болсун, эчтеке тойлорго барганда да экөөбүз жуп болсун, экөөбүз тойлорго барганда экөөнү ырдап коебуз. Тойго көп чакырып баштады да. Анан кийин биз бакытты издедик деген Ильяз Абдыразаков байкебиздин ырын алып ошолорду жаздык. Ал дагы жакшы көрүш топтоду, ал дагы өзүнүн угармандарын тапты. Ошонан Толгунай деп кайра бардым деп эле алды берсең. Ошо болду. Трует болуп кетет го анда. Дуэт эмес, трует анан ошо менен болду. Эки ыр жаздык. Ошо жакшы. Андан кийинки дуэттер дагы дал ушундай эле барып кел жаздыралы деп жаздырдыңыз. Дила деген карындашыбыз бар, казак кыз негизи, анан Кыргызстанда окуп эметип калган. Биз экөөбүз бир мектепте окуганбыз. Абдыраевден кийин Толгунай менен Абдыраевде окугам, тиякта Дила менен окуган. Ал айта берчү, когда мен уже ырдап жүрчүм. Когда запишем с тобой песню деп айтып калчу. Анан бир эфиринде да айтат, это моя мечта была деп калат. Мен ыр жазам депчи, мен ушул деп калам. Мактанып калмыш деп акырын. Болор эт. Ооба. Сиз байкамасаң болуп коюңуз, мен мактанып атам да. Уште мактанып коебуз, анан мен менен жаздырайм деп жүргөм деп. Кел анда деп анан Мирлан байкенин ырын сурап калдык. Кумарымды. Мирлан Ниязов агабыздын ыры. Көп кишиге ырдайын деген болорду, бирок деп Мирлан байке менен аябай жакшы мамиледем. Өтө сыйлаган, мен эң сыйлуу сап башында турган агаларымдын бири Ниязов агабыз, Мирлан Ниязов. Анан дароо эле бизге жазып берип, өз аранжировкасын жазып берди. Өзү студиядан голосубузду түшүрүп берди. Казакстандан Дила келди. Анан жаздырдык. Рахмат чоң, сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы эми концертке чейин андан кийин деле сонун мыкты чыгармалар менен гана күтөбүз сизден. Анан акырындан тегеректеп, жыйынтыктап айтылбай калган сөздөрүңүз болсо элге айтып туруп, анан кийинки жаңы чыгарманы сизден сахнадан сурайм. Ооба. Жакшы эфир бат эле өтүп кетет го. Ооба. Жарым саат бирөөнү күтсөң өтпөй коет го. Ооба. 10 мүнөттө келем деген адам мыктычы. Чоң рахмат, эфириңер ар дайым тунук, аурасы сонун, жакшы адамдар иштейт. Тартып аткан байкелерибиз да өтө жөнөкөй, сонун күлүп турушат. Сүйлөп атсаң күлгөнүн көрүп, биз да сүйүнүп коебуз. Анан кийин кээде режиссер эжекелерибиздин да күлгөндөрү угулуп калат якачы. Сен микрофон аркылуу. Рахмат, бар болуңуздар, эфириңер ар дайым тунук болсун. Жалаң гана жакшы күндөрдө эле жолугат го биякта адамдар. Ошондой эле болсун. Ар бирөөбүздүн үйүбүздө тынччылык болсун, жер жүзүндө тынччылык болсун. Жаман апааттан Аллахым сактасын. Ар бирөөбүздүн жүрөгүбүзгө иман берсин Кудайым. Баардык ойлогон максаттарыбызга жеткирсин. Жаман нерседен алыс бололу, бөөдө кырсыдан алыс бололу, аты жок орлардан алыс бололу.
дүйнөдө тынччылык болсун ошо. Анан кийин айтып кетейин да, концертке келгиле достор. Ооба. Концертке келип буюрса, күзүндө азыр да кайта берейин, азыртадан баштай берейинчи рекламаны. Күзүндө келип, сонун концерт болот. Чын жүрөгүмөн чыккан концерт болот. Көптөгөн ырларыма күбө болосуздар. Деле сүйлөп тура берсеңиз кечкирим. Рахмат чоң. Микрофонду алып калсаңыз болот. Ырдатайын деп атасыз Ооба, бара. микрофонду алып сизди сахнага узаталы. Кудайберди Айтбосуновго бүгүн сонун бизге эфир тартуулап, музыкалык чыгармаларын аткарып, сонун каалоо тилектерине үчүн дагы өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Ар бир каалоо тилек өз ээсине жетсин, аткарылсын деп тилек кылалы жана ушундай сонун ноталарда мен сиздер менен коштошом. Кайрадан шаршемби күнү Муз Лайв көрсөтүүсүндө амандашканча саламатта туруңуздар. Кызматыңыздарда болгон Алиман Эсен калык. Ал эми сахнада Кудайберди Айтбосунов ырдайт. Меримиңе тою өстүм апалап, көңүлүмдү жылы сөзүң ачалат. Мен орусам колдоруңуз басалат. Апа кебайым, өзүм жебесем де балам жесин деп, чөнтөгүңө катып бербей эч кимге. Мага берген токуч кантың эсимде. Эр жетилди жаманыңызда, баш жүрбө садагасы. Балапандай көрүп мени кабатырланасың. Ийиниңе көтөрүлүп келгенсиң мени жүгүн. Мындан ары мен сүрөйүн турмуш арабасын. Урдадым түнүңүздү таң эрте кеч курун. Жатка билем апа сиз ырдаган бешик ырын. Өмүрүңүз тилеп суранамын, дуа кылам. Аздык кылат жашасаңыз эки кылым. Эр жетилди жаманыңызда, эр жетилди жаман